Кыргыз футбол биримдиги дүйнөлүк чоң спортто башкалардан кем калбай, мыкты натыйжа көрсөтүп, атаандаштарынан алдыга озуп келет. Дарбазачы, коргоочулар, жарым коргоочулар, чабуулчулар, машыктыруучу спорт аянтындагы зор аламдын башкы каармандары. Топ, жакшы мүмкүнчүлүк, сокку жана голбу. Алга эсеп сан теңеди. Эгемен өлкөбүздүн тарыхында 1992-жылы Кыргыз Республикасынын футбол федерациясы түзүлүп, 1994-жылы Эл аралык футбол федерациясынын жана Азия футбол конфедерациясынын толук кандуу мүчөсү болот. Улуттук курама андан бери өз өлкөбүздө жана чет өлкөлөрдө расмий жүздөгөн беттештерди өткөрүп, жеңишке жетишип, ошондой эле жеңилүү ызасындагы тартышкан. Ар дайым футбол болсо ашыгамын, Кудай алга утса деп шашыламын, таамай теп, дарбазага топ киргизсең, тамагым айрылганча бакырамын. Бул 80-жылдарда Кыргызстандын алга командасы атагы чыгып, бүткүл союздук деңгээлде ийгиликтүү ойноп турганда, анын күйөрмандарынын бири Акын Байдылда Сарногоевдин жазган ыры. Соңку жылдарда мамлекет тарабынан спорт тармагы жакшы колдоого алынып, Кыргызстандын футбол боюнча дагы алдыңкы орундарга чыгып, улам жаңы жетишкендиктерге жетип, жаштар, кыздар, өспүрүмдөр, жеткинчек балдар арасында болобу, Айтор өлкөбүздүн желегин желбиретип, болуп көрбөгөндөй ийгиликтерге ээ болуп аткан кези. Ошондуктан үй бүлөдө аталардын көбү балдарын футболго катыштыргысы келет. Папамдын врачкасы бар да, Талай дегенчи. Ошол айкем кандай десем, футболист болсун деп, казактарда бир футболист бар болчу экен да, Нурбол дегенчи. Ошо атка типа футболист болсун, ушу врачкам деп Нурбол деп койгон да. Ошондон кийин футболист болуп кеттим. Алдын көздөп пас, жакшы бир мүмкүнчүлүк, сокку жана сейф. Жакынкы бурчка сокку, бирок эми бул абалда гол кириш оор болчу. Бир кишинин эле эмес. Бул коллективный вид спорта деп айтылат. Командада ошо 11 адам чыгып, бир задачаны 11 адам решать этет да. 11 адамдан да тышкары бизде дагы бир заменада 10 адам бар. Алар дагы бизди заменадан колдоп, алар дагы бизди заменадан чыгып бизге жардам берип, тескеринче дагы биз заменада болуп калып, аларга жардам бергенге ушинтип эметебиз. Ошо азыркы учурда деле Алга клубунда мен ойлойм, ошо ынтымак аябай күчтүү деп. Анткени биякта кыргыз эле балдар эмес, чет өлкөдөн балдар келген легионерлер бар. Алар менен да биз биринчи күндөн баштап эле общий мындай тил табышып, бир эметип, азырынча канча бир 2 ай өттү деп ойлойм. 1-2 айдын ичинде мындай жакшы коллектив, ынтымагыбыз бар деп ойлойм. Спорттун бул түрү адамдын көпчүлүкчүлүк гуманисттик концепциясы менен айкалышып, эрктүү, кайраттуу, жамаатчыл кылып, ынтымакка тарбиялоо ишине стратегиялык таяныч боло турган маңыздуу жашоонун өзүнчө бир өрнөк моделин камтыйт. Футболдо негизи мындай один в поле не воин деп коюшат го, ошондой. Мындай ар бир футбольный клубда мындай коллектив болуш керек. Коллектив футбольный поледа, футбольный поленин аркы жагында мындай эле ошо биз жөн эле чогулуп, мисалы тамак жегенде деле ушундай коллектив, мындай дружный коллектив болуш керек деп ойлойм. Анткени ушундай дружный коллектив болуп эметсең, могу матчтарда, футбольный матчтарда да сен болсо мындай бир семьядай болуп чыгып, бири-бирибизге жардам берип, бири-бирибизди ошо утулбайлык деп, утабыз деп, ушундай бир чоң жеңиштерге жетебиз деп ойлойм. Футболго атам алып келген, 12 жашымда келгем. Өзүм айылдан эле болом, Сынташ деген айылдан. Биринчи Абдышата командасында ойноп баштагам ошол жакта жаш кезимде.
Кыргыз футбол улуттук курамынын оюнчулары Эрмек Кенжебаев менен Нурбол Бактыбеков айтылуу Алга футбол клубунда. Аларды ушул спорт достоштурган. Эрмек экөөбүз бир келдик чогуу. Азыр командада жакшы деп ойлойм, буюрса последний оюнда Алга менен Талант менен уттук, жеңишке жетип. Азыр буюрса эртең оюн өзүбүздө Абдыш ата менен. Ошо Эрмек менен мен 5-6 жылдан бери таанышмын. Жакын досум болот. Экөөбүз Высший лигада ойноп келатабыз чогуу. Молодежный сборналарда ойнодук. Бул кандай десем, жакын дос балам да. Эрмек Кенжебаев Бишкек шаарында 2003-жылы төрөлгөн. Номер 52 жалпы орто билим берүү мектебинде окуп, үйгө келгенде кородогу балдар менен футбол ойноп, бала кезинен эле бул оюнга кызыгуусу күч алат. Буга негизи мамам каршы болчу. Кичинекей кезимде негизи башында ошо футболго барбайсың, англис тилин окуйсуң, мектепте окуйсуң, хирург болосуң дегендей кылышчу. Мен болсо ошо кичинекей кезимде негизи кичинекей балдар двордо аябай көп мындай футбол ойношот да. Ушундай мындай сүйүүсү бар топко. Мен да ушундай эле балдардын арасында болуп эле футбол ойночумун. Өзүмдүн чоң балдар менен ойночумун, байкелерим менен ойночумун. Ошондо мага айтып калышчы, футболго барып көрбөйсүңбү деп. Ошо эсимде бар. Мен ошо кичинекей кезимде досум бар болчу, аты Кубат деген. Ал менден биринчи футболго барат. Чогуу эле ойночубуз, анан ал биринчи барып, ар дайым ошо күн сайын келип мага айтып берчү да, тренировкалар кандай болот. Мен кичинекей болуп, мындай мага кызык болчу. Негизи тренировка деген кандай кылышат деп. Ушинтип кызыгып эле жүрчүмүн. Анан англис тилин окудум. Кичинекей кезимде башында мектепте отличник болдум. Жакшы окуучумун. Андан кийин ошо спортко барам деп эметтим мамама. Мамам болсо ошо футболго барбайсың, барсаң дудого барасың деди. Ошо кичинекей кезимде ошо дудого бардым. Башында жагып атты, мындай кичинекей болуп, кичине алектенип спорт деп ошо барчумун. Бир 7 айдай барып, андан кийин кызыгым калып калды. Эрмек апасын кыйбай айткан тапшырмаларын аткарып жүрдү. Бирок футболго болгон ышкысы күчөп, баары бир өзүнчө дүйнө болуп чакырган чоң оюн талаасында ордун тапты. Мектепке барып атканда мамам мага мындай күн сайын бир 20 сом, 50 сомдон калтырып койчу. Барып тамак жейсиң деп. Мен болсо ошондо эле түшүнчүмүн, ошо футболго барганда айына төлөш керек экен. Ошондо мен эсимде ошо 500 же 800 сом бар болчу. Айына ушунча төлөш керек болчу. Анан мен өзүмө мындай цел койгом. Ошо канча акча берсе да өзүм ошо мектепке барып кичине экономить этип, 20 сом болобу, 10 сом болбой чогутам деп, өзүмдү барып көрөм деп. Ошентип мен чогуттум. Чогутуп анан мамама айтпай эле баргам. Мамам ошо көп нюанстар болду. Негизи мен биринчи клубум Дордой болчу, Гоинде. Гоинде болсо мамам эмеден коркчу. Ошо мен кичинекей өзүм жалгыз бара албайм, анан жолду өтө албайсың деп. Ушинтип аябай коркуп, анан кийин барбайсың дечи. Мамам болсо ошо өзү да алып бара алчу да эмес, мүмкүнчүлүк жок болчу, жумушта болчу. Анан ошо мен мамама айтпай эле өзүм эле барып көрөйүн дедим. Ошо Кубат деген досум менен бардым. Барып ошо биринчи тренерим Халковский Олег Александрович болчу, Дордойдо. Биринчи тренировкасына барганда эле мындай просмотровый тренировка болчу. Ал мени ошо көрчү. Анан ошо биринчи тренировкадын аягында ошо мага өзү айтты, келе берсең болот, сенден футболист чыкса болот дегенде эметти да. Анан мен ошо аябай сүйүнүп, анан үйгө баргам. Анан бир четинен билген эмесмин ошо мамама кантип айтам депчи. Анткени мен бир четинен алдап да кеттим мамамды, анан бир четинен өзүмдүн ошо жакшы көргөн эмеме барып көрдүм да.
Ошо кечинде сабактан кийин мамама айттым. Мамам болсо сурап атты, мындай урушкандай кылып атты. Бирок ошо аягында бара бер дегендей кылды. Анан айтты, бирок футболго акча бербейм деди. Если сен өзүң ойногуң келсе, сен өзүң табасың, өзүң төлөп эметесиң деген да. Эч жериңе мындай акча бербейм деген. Анткени мамам каршы болчу ага. Ошентип анан мен 1 ай жүрдүм. 1 ай тренировка кылып, анан тренерим ошо мамама чалган. Ошо балаңызды калтырыңыз, мүмкүнчүлүк болсо ошо келсин мага футболист болот деп ушинтип айтчы мен биринчи тренерим. Ушинтип анан мен тренер менен сүйлөшкөндө мамам эме дегендей кылган, ошо акча бере албайм деп эле айткан. Анткени мен каршымын деп, анан тренер болсо бекер кылган мага. Ошентип мен 1 айдан кийин бекер барып баштагам. Убагында кыйынчылык алып келген жагдайларга туруштук берип, машыктыруучулар дагы балага жардамын берип, Айтор бара-бара жаштын тилеги орундап калат. Биринчи тренеримди мактап кетсем да болот. Анткени мындай жаш балдарга негизи Кыргызстанда кандай 6-7 жашар балдар башташат да. Алар болсо 1-2 жыл болсо мындай топко сүйүү менен эле барып ойношот. Андан кийин 12-13 жашка чыкканда уже мындай психология жагы мындай башкача болуп калат да. Анткени 12-13 жашта акча таба албайсың да. Окуш керек дагы. Анан үйдөгүлөр дагы аябай көп айтып калышат. Мен да ууп калам. Либо сен окуйсуң, либо ошо спортто катышасың депчи. Анан көп үй бүлөнүн ата-энелери азыркы убакытта эме кылышат да. Окууга эме окуу дейт да. Анткени бул негизи эле туура. Менин тренерим болсо ошо аябай мындай психолог дагы, күчтүү психолог деп ойлойм. Ошо мен дагы бир жылдар болгон, ошо мен таштап коеюн дегем. Ал ошо менен сүйлөшүп бир 2-3 жолу сүйлөштүк окшойт. Андан кийин ошо кал, сен көрүш керексиң деп мынтип мени эметти. Анан мен ошентип калдым. Анан эсимде бар, ошо мен биринчи чет өлкөгө чыкканбыз. Мен негизи футболго 2015-жылы келгем. Мен ошондо 12 жашка толгом. 2016-жылы жайында эмеге барганбыз. Биринчи Тараска барганбыз. Ошондо эсимде бар. Ошондо биринчи гол киргизгем. Ошондо мындай футболго башкача эметип калгам. Сүйүүм көбөйүп, футбол ойнойм деп, мен футболист болом деп эметкем. Анткени сен чет өлкөгө чыгып, андан кийин чет өлкөнүн командасына гол киргизсең, мындай башкача болот экен. Ошентип сүйүүң дагы чоңойот экен. Анан ошо 2016-жылы бир программа болгон, футбол для детям деген. Ошондо ошо программада 32 өлкөнүн баары биригип, ошондой бир мындай праздник кылып, мындай футбол ойношчу да. Ошондо биз дагы Кыргызстанда кирип калган ошо составка. Анан ошо составка кирип биз Миланга барганбыз. Италияга барганбыз. Ошентип 3 күнгө барып келгенбиз. Сан-Сиро деген стадионго киргенбиз. Финал Лига чемпионовду көргөнбүз. Ошол убакта Атлетико менен Реал Мадрид ойношкон финалында. Анан кийин ошентип мындай бир жылда эле аябай көп событиялар болуп кетти. Анан мен өзүмө да эметтим. Ошо мен футболду сүйөм, мен футбол ойнойм деп, футболист болом деп эметтим. Кичинекей баланын мындай детский футбол болот. Бир 15-16 жашына чейин. Детский футболдон кийин мындай взрослый футболго өтүш керек да. Ошол период негизи аябай оор деп эсептейм мен. Анткени детскийден взрослыйга өткөндө уже мындай сенден бир 5 жаш улуу,
байкелер менен ойнойсуң, алар ошол убакытта мындай чоң болушат, а сен эми өсүп келаткан жаш бала болосуң да. Анан ошол убакытта ошо психология жакта, мораль жактан ошо сынып калбаш керексиң да. Ошентип мен дагы ошо взрослыйга өттүм. Башынан оор болот да, аябай. Тренировкалар башкача, сен оппоненттериң да башкача. Биринчи ай аябай оор болот. Оор болгондо дагы ошол моменттагы аябай ойлонуп каласың. Мектепте дагы уже мындай көп көңүл бурбай каласың да. Сен өзүң дагы уже мээңде эме болуп калат. Либо мен футбол ойнойм, либо мектепте окуш керек болуп калат деп. Мен ошондо мамамдарга да айткам, ошо мен футбол менен эле кетем, ошону мен неметейин деп, если болбой калса, то өзүм күнөөм болот деп. Ошентип мен ошо взрослыйга өттүм. Аякта Мурат Абдукалиевич деген тренерим болгон. Ошо Дордойдун дубль деп коюшат. Ошол жакта тренировка кылдым. Андан кийин дубльдан кийин уже 1-2 жыл ойнодум. 1-2 жылдан кийин взрослый эмеге өттүм. Высший лигада Эльбирс деген команда болчу. Эльбирс деген команда негизи бул ошол заманда эме болгон да. Сборныйлардын бир базасы болгон. Мисалы биз ошондо U20 деп 2003-төр U20 деп чогулганбыз. Ошондо Высший лиганын командасында, Эльбирс деген командасында жалаң 2003-төгү балдар, 2004-тө, 2005-теги балдар болуп чогулуп, бир команда болуп 2 жыл ойнодук. Биринчи жыл аябай оор болду. Анткени биз биринчи жыл эле ошондой Высший лигага чыкканда дагы бул аябай сезилет экен. Ошондо тренерим Максим Лисицын Палыч болчу. Палыч азыртадан да мен тренерим, алгада. Мен дагы ошо ойлойм, ошо ар бир тренерим, кайсы тренерим болбосо, мага аябай көп салым берди деп. Ар бир тренердин өзүнүн фишкалары болду. Палычтын дагы мени мындай взрослый жизньге, взрослый футболго өстүрдү деп ойлойм. Азияга чыккандан кийин мага Белоруссиядан сунуш келди. Ошо Белоруссиядан Славия Мозыр деген команда чыккан мага. Славия Мозырга бардым. Славия Мозырга барганда дагы бул мындай башкача сабак болду деп ойлойм. Анткени бул башка өлкө, сен үй бүлөңдөн алыссың, өзүң жалгызсың, тилердин менталитети башкача, белорустардын. Мындай айтканда сен мындай мамаң жок болот да аяктачы. Анан аябай оор болду, ошо биринчи ай аябай оор болуп, үйгө кетким келип аябай. Бирок кайрадан эле мындай ойлонуп көргөндө, биз ошо футболисттердин мындай жизнь мындай путь деп ойлойм. Ошондой ар бир ушундай оор нерселерден өтүш керек. Ошентип мен Белоруссияда калдым. Белоруссияда ойноттум. Белоруссияда ошо 1,5 жыл ойнодум. Мен ойлойм, ошо Белоруссияда аябай мындай чоң кандай десем, опыт алдым деп ойлойм. Ошо опыт алгандан кийин, именно ошо Белоруссияга барып келгенден кийин мени улуттук курама командасына чакырып баштадым. Как раз ошо чакырылгандан кийин Максим Палыч, мен азыркы тренерим, улуттук курама команданын тренери болду. Мени чакырды. Андан кийин ошо мурдакы жылы биз 3-чү раундда ойнодук. 3-чү раундда аябай күчтүү командалар менен ойнодук деп ойлойм. Анткени Өзбекстан, Иран, арабтар, булар Катар, Азиянын чемпиондору, ошолор менен ойнодук. Qatar reignited their slim DPR career with
кичинин соккусу гол! Футболдо сен машыгып эметесиң, эмгектенесиң. Бирок бул ошо эмгектенип, андан кийин ошо тренер дагы мындай, кандай десем, мындай сени мындай туура жолго алып барыш керек да. Туура жолго алып барганда ошо сен дагы мындай өсөсүң, сен дагы өнүгөсүң. А мен ойлойм ошо ар бир тренерим ошо жакшы тренерлер деп ойлойм. Анткени ар бир тренерди мындай алып көрсөк, ар бир жагыма мындай плюстарды кошуп берип, анан ушинтип азыр өнүгүп жүрөм. Тренерлер, машыктоочулар керек деп ойлойм. Тренерлердин өзлөрүнүн штабы болот, аналитиктери болот, операторлору болот. Бул жөнөкөй эле мындай профессия эмес, анткени булар күн сайын иштеп, ар бир команданы изучать этип, схемасы кандай, тиги бала кандай ойнойт, ошонун баарын изучать этишет. Андан кийин ошого карата биз ар бир командага мындай өзүнчө схеманы алып келип, өзүнчө мындай тактикаларды алып келип, ошого ойнойбуз. Ушун үчүн ошо машыктоочулар керек. Ошентип бизге эме жардам беришет. Биз футболисттер болсо биз өзүбүздүн ишибизди поледе кылабыз, алар болсо бизди ошо за полем ошо биякта жардам берет. Футболдо негизи 11 адам ойнойт. Бир дарбазачы, 10 полевой игрок. Дарбазачы болот, дарбазада турган футболист. Анан биринчи линия деп коебуз, ошо дарбазадан кийин коргоочулар. Коргоочулардан кийин жарым коргоочулар, андан кийин чабуулчулар. Коргоочулар ошо өзү сөз эле айтылып турат. Дарбазаны коргогондор, коргоп турган футболисттер. Жарым коргоочулар булар мен оюмча мындай, кандай десем, команданын опорасы же стержени деп коем. Анткени алар болсо коргоочуларга дагы, чабуулчуларга дагы жардам беришет. Алар ошо ортодо болушат. Чабуулчулар болсо булар эң астыңкы позициялар. Булар ошо гол киргизип, голевой моменттерди создавать этип, ушундай футболисттер болот. Клубтарда ойноп келдим, ошо эң эле мен оюмча ошо Илбирс клубунда биз азырын билбейм, бирок Илбирс клубунда биз өзүбүздүн балдарыбыз 2 жыл ойнодук. Бир отелде жашадык. Ошо отелден жашап тренировка кылып аттык. Отелден жашап окууга барып аттык. Ушундай учурлар болду. Ошентип биз ушундай дружный коллектив болуп, жанакындай задачаларды чоң жеңиштерге жеттик деп ойлойм. Поддержка берет, доске давай ойнош керекпиз, утуш керекпиз деп. Өзү жакшы бала, тынч. Аяш апама эң ыраазымын да. Ошондой баланы бизге өстүрүп, дос кылып бергенине. Аяш апам всегда келип поддержка берет бизге, ал дагы мамасы Эрмектин. Эрмек өзү кандай десем, намыскөй бала да. Утуш керек деп турат. Ушундай досторум болуп турса кантип утпайбыз дейм. Сол коргоочу болуп ойнойм. Ага чейин мен жарым коргоочу болуп ойночумун. Ошо Максим Павловичта негизи азыр эле современный футболдо
футболист болсо мындай 2-3 позицияда ойнош керек. Ушундай требование. Если сен 2-3 позицияда ойносоң, сен мындай жакшы футболист деп эсептелесиң. Негизи эле ар бир тренерлердин өзүнүн философиясы болот. Мындай көз караштары башкача болот. Анткени сен бир эле позицияда ойной берсең, башка тренерге барсаң, ага жакпай калышы мүмкүн. Учурда аябай футболго аябай көп салым кошулот деп ойлойм. Аябай өнүгүп атат, футбольный бум болуп жатат. Бул ошо мен чоңдорго, мамлекетке ыраазычылыгымды билдирем. Аябай чоң ыраазычылыгымды билдирем. Анткени мен кичинекей кезимде ойноп атканда мындай условиялар жок болчу. Негизи азыр дагы кичинекей биздин жаш балдарыбызга дагы мындай аябай чоң мүмкүнчүлүк, жакшы условиялар, аларга дагы ушундай условиялар түзүлүп, чоңойгондо ошо биздин желегибизди желбиретип, биздин желегибизди Кыргызстанды мындай чоң уровеньге жеткизгенге деп ойлойм. Кыргыз футбол биримдиги улуттук кураманын оюнчуларынын ар жеңишине төбөсү көккө жете кубанган, жеңилип баратса күйүп-пышып күйүткө баткан күйөрмандын сезими спортчуларга дем берет. Күйөрмандар деле аябай футбол сүйүшөт, аябай сүйүшөт. Биз ошо Спартакта ойногондо, Дөлөн Өмүрзаков атындагы стадиондо ойногондо аябай көп киши келет. Стадион ар дайым местосы жок калат. Ар дайым полный. Аябай биз утулабызбы, утабызбы, ар дайым бизди колдошот. Ар дайым Кыргызстан деп кыйкырып, ошо бул башкача эмоциялар, мындай энергия берет. Күйөрмандарга мындай чоң ыраазычылыгымды билдирем, анткени Кыргызстандын күйөрмандары бул өзгөчө күйөрмандар деп ойлойм. Анткени мындай күйөрмандарды мен көрө элекмин. Спорт эрежелерди сактоого, ар түрдүү кырдаалдарга туруштук берүүгө, тынымсыз жарышта утушка ээ болуу менен катар жеңилүүнүн сабактары да маанилүү экенине үйрөтөт. Спорт чемпиондорунун ден соолугу Кыргыз спортунун байлыгы, алардын ар бир ийгилиги Кыргызстандын сыймыгы.